Қазақстанда жаңы суу сактагыч курулуп жатат. Ал Түркістан аймагындагы Бала бөгөн жана Чоң бөгөн сууларынын кошулган жеринде жайгашкан. Гидротехникалык курулуш дамбасынын узундугу 2 чакырымдай, бийиктиги 26 метрди түзөт. Суу сактагычка сел суулары топтолуп сугат мезгилинде бөгөн суу сактагычына жиберилет. Жалпысынан бул аппарат 68 миллион чарчы метр сууну батыра алат. Белгилей кетсек, Байдыбек атадан бөгөн суу сактагычына азыктандыруучу заттарды жөнөтүү үчүн Саркырама каналы курулууда. Bunun негизги максаты Байдыбек суу коймасынан Мунун негизги максаты Байдыбек суу сактагычынан Түркистан облусуна жана шаарына ушул канал аркылуу жалпысынан 40 миллион кубометр суу берилет. Биз суу сактагычты бүтүргөндөн кийин суубузду аягууна айына, 9 айына жеткирүүгө шарт түзүлөт. ортасына дейин, октябрга дейин жеткизүүгө болотундай жагдай тундайт. Эске сала кетсек, өлкөнүн тармактык министрлиги 2030 жылга чейин суу ресурстарын башкаруу схемасын өнүктүрүү концепциясын иштеп чыкты. Ал Түркистан аймагында Байдыбек ата жана Боралдай курулушун салууга шарт түзүп, бөгөн суу сактагычына кошумча 113 миллион кубометр суу жеткирүүгө мүмкүндүк берет.